Негизги келишимдер боюнча бизде көп эле айтылып атат. Бирок карыз берген тарап өзүнүн условиясын коет да сөзсүз түрдө. Ушуга өкмөт толугу менен жооп бериш керек эле. Андан тышкары бизге өкмөт алып келгенден кийин ушул жерде аппаратыңар бар, баарын текшерип, жанагы документтердин баарын караш керек эле. Комитетке келгенде ошол документтер менен келиш керек эле. Биздин өзүбүздүн подходубуз туура эмес болуп атат да. Жогорку кеңеш биз дагы күнөөлүүбүз. Кечээ күнү өкмөттү недоверие менен таркатканда 80% өкмөт мүчөлөрүн кайрап келип алдык. Анан качан ошол эле ката кетирип биз недоверие көрсөткөн өкмөт келип отурса кайра. Анан кайра келип анан алардан эмнени сурайсың? Мына өкмөт башчысынан күттүк эле. Мында жакшы иштерди алып келет экен деп. Мына эртең 100 күндүк отчет бере турган болсо, бир нерсе кыла турган болсо, эмне кандай жылыштар боюнча отчет берет? Мына бир ишкананын тетиги региондогу бир ишкананын жетекчисин 3 айдан бери кое албай жүрүшсө, анан бул азыр өкмөт башчысына биз дагы баа беришибиз керек. Жалпы эгерде мойнуңузга алып ушул ратификациялардын баарын сиздер кылып берип атасыздар деп бизге шылталанып атат. Баягы Тибеяныкы дагы мына бизге жогорку кеңешке айтышты. Силер колдоп бергенсиңер ушуну деп. А бирок келгенде мына ушинтип өкмөт келип астыбызга отуруп алып, бизге колдоп бергиле, мунусун даярдап берели, эмкиди алып келели деп атып, канча ратификацияларды кылып берип атабыз. Комитеттерден да колдоп берип атабыз. Палатадан да колдоп берип атабыз. Анан ошон үчүн туура болуш үчүн Мирлан Исхакбекович, ушул процедура боюнча аппаратка дагы тапшырма берсеңиз. Эгерде жанагындай документтери жок болсо, кагаздары жок болсо, биз эмне үчүн алып чыгабыз палатага андан? Биз экинчи окууга өтүп атат, экинчи окууда биз документтерин тактап атабыз. Ушул туура ишпи? Биз дагы өкмөттүкү колдоп берип атабыз. Бирок өкмөттү мынча эркелетпешибиз керек да. Анан ошондуктан айтып кетерим ушул, мындай энергетика боюнча биз абдан катуу айтып атабыз, карап атабыз, бербейли деп атабыз. Бирок элди кыйнап атабыз да, аягында айланып келип элди кыйнап атабыз. Потерялар көп болуп атат деп светти өчүрүп коюп атабыз. Региондордо өчүп калып атат. Ошон үчүн элди да кыйнабашыбыз керек. Иш кылабыз дегенде акча алып бергенге келишимдерди өзүлөрү түзүп атат өкмөт. Өзлөрүнүн башы менен иштесин. Көрүп атасыздар, замдар келип отурат, булар макул деп атат, баарына макул болуп сурап атат. Эртең жетекчилер келет. Эгерде биз жалпы жогорку кеңеште чечим кабыл алалы. Бир тыйын карыз турган, ратификациялар келе турган болсо ушул жерге, ошол ишкананын жетекчилери өздөрү келип отуруп, өздөрү ар бир тыйынына жооп беребиз деп мойнуна алгандан кийин гана биз колдоп берип туралы. Ушул жагын урматтуу төрага, тиешелүү комитеттерге айтып, ушул финансы жагынан келе турган нерселер боюнча биз катуу бөгөт коюшубуз керек. Мына өзүбүз дагы ошо эртеңки күнү ушул комитеттерибиз дагы, палата дагы өкмөттүн ушундай кылган иштери үчүн биз дагы жоопкерчиликти алышыбыз керек деп ойлойм. Анткени биз өкмөттү формировать этип атабыз. Азыркы өкмөтүбүз 80% биз кайра недоверие болгон өкмөттү кайрап келип туруп, чоңойтуп туруп койдук даже. Вице-премьер кылып койдук кээ бирөөнү.